Три. Ассаламу алейкум, Нурия. Кандайсың, жакшыбы? Иштериң кандай болот? Жакшы, рахмат. Кыса жүрөсүңбү? Кандай болот бизнес класс иштер, жумуштар? Жакшы болот. Сен негизи графигиң кандай өзү? Ночь иштейсиңби же день иштейсиңби? Рабочий күндөрү день. Анан четверктен баштап воскресенье чейин ночь кутабыз. 12 саат иштейсиң да? 12-14 саат. 12-14 сааттын ба? Анан если не секрет, ошол канча болуп калат? Доход канча болот бизнес класста? 12 саат иштесең, 14 саат иштесең канча болот? Средний заработокты алсаң 5000, 7000 таза калган. Баса айтканда бул ошол 5000 заработок арендадан чыгарып, Аренда, заправкадан чыгарып. Өзүң жөтөң расходторду алгандай. Өткөндө интернет баракчаларында өтө эме болуп кетти. Хайп болупчу. По поводу жана 60 000 рубль болупчу. 60 000 рубль алып не кылдың? 60 000 алып үстүнө акча кошуп iPhone алдым. iPhone алдың ба? iPhone алдым. Не дегенде бизге блогерлерге деген качество керек экен. И память жакшы болуш керек экен. Телефон жакшы болуш керек. Не дегенде мен мурунку алган телефонум уже памяти жетпей. Өчүрүшүнө постоянно видео тартам, бирок өчүрүшкө туура келип калат. Памятта болот. Ошо 60 000 чайың кут болсун. Рахмат. Молодец. Поддерживаю. Сен жана еще YouTube каналың бар да, Нурия бизнес класс дегенчи. Ошондо канча подписчик болуп калды? Азыр 25 000ге жетейин деп калдым. 25 000 болуп калды, Ошол жанагы реклама боюнча кыскача бир бирдеке билип алсам деп аткам да. Реклама боюнча рекламалар канчадан кыласың негизи? Мисалы, например, таксопарктарга канча кыласың? Просто элдерге көрүп аткандарга может билип алсам деп атам да. Азыр любой эле реклама азыр 10 000 болот. 10 000 болот да. Азыр бул ценадагы активге карта дагы көтөрүлөт. Bir роликке 10 000 болот. Бир роликке любой реклама. YouTube'дан доход канча не? Шуну айта аласың? Доход канча чыгып атат? Бир 5 ролик чыгып атат. 5 роликтен чыгат. По-разному да. Бир роликке иногда 3 реклама кошкан, иногда 2, иногда 1. Где-то 80 000 жетип атат. Ушунда YouTube'дан өзүнүн YouTube'дан өзүнүн. А еще дополнительно таксиден да. Эми таксиден деле бир айына бир болсо керек, 150 000. Ошол ана дальше ак жол, иштериң ийгилик. Рахмат. Дальше расти. Всё хорошо. Рахмат, давай. Бул машина тоже бизнес-класс. Табелов деген жигит тоже аз киребиз. Кыскача интервью алабыз. Ассаламу алейкум, Табелов. Алейкум салам. Жакшы да, өзүңүз кандай? Сонун. Бизнес-класс болсун. Рахмат. Эмне экен вообще бизнес-класс менен эконом айырмасы кандай экен? Сен сразу эле туруп эле экономдон сразу бизнес-класска өтүп кеттиң го, эле? Жок, мен экономдон жок, комфортто да иштеп көрдүм, комфорт плюста да иштеп көрдүм. Иштеп көрдүң беле? Ооба, мен иштегем да. Эми көп эмес, мындай бир жума 3 күн, 4 күндөнчү. Анан кийин эконом менен бизнес салыштырганда айырмасы бар экен. Иштегениме аз эле болду, канча? Бир жума болду, бир жуманын ичинен бир 3 смена иштедим да. 3 смена иштедиң ба? Негизи эле вообще клиенттер кандай экен, мындай конфликт боло элекпи иштеге? Азырынча вообще эч кандай ызы-чуу да боло элек, мындай недовольство да боло элек. Отурат, түшөт, болду, кетти. Мани канча болот? Акча канча болот акчалар? Ошол суроо жооп берчи, мындай так. Чыгарса болот, чыгарса жакшы. Негизи 12 саат иштеп көрдүңбү? 12 саат иштеп көрө элекмин. Иштеп көрө элексиң, жок? Бир күнү бир 9 саат иштедим. 12 менен жаптым. Андан кийинкисин 7 саат иштеп 11 000 жаптым да. Чай боло элек. Чайдан 110 рубль болду ошо менен. Чайды эле көрө элек. Машинаны кандай өзүң кандай бул сатып алдыңбы же выкуп кылабы же кандай? Жок, азыр аренда эле пока. Аренда кылып коебу. Күнүнө канча төлөйсүң? Күнүнө 4,5. 4,5. Костюм кийгенде кандай болду, мындай неудобство болду? Вообще күн алган жокмун, 2 күнчү. 2 күн күн албай. Азыр деле мындай непривычно болуп атат. Тем более башка бизнесте иштегендер байкасаңыз мындай галстук жок, пиджак жок, жана рубашка менен шым. Сен галстук аласың?
Мен галстук тагынып кичине мындай элден өзгөчөрөөк. Эмнеге? Өзгөчөлүк. Багасы жок. Да жумушка, бизнеске чыкканга жараша прям до конца болсун депчи. Билем эми чарчап кетсем, может мен эле чечип коюп салам. А негизи могу элдин көп эле сени көп таанып калышты да негизичи, Табелов деп YouTube каналың бар го. Ошол боюнча да бир кыскача суроо берейин дегем. Ошо YouTube каналдан негизи доход канча табат негизи ошо мага YouTube'ун өзүнөнбү же рекламаданбы? Эми монетизация жок да бар эле. Монетизация жок, аякта эч Сен кандай. көбүнчө рекламадан эле аласың да. Рекламадан эле алам. Ошол боюнча кыскача айтып кетпейсиңби? Мисалы реклама канча сомдон кыласың, мисалы таксопаркты канчадан кыласың, жанагы выкуп машина жанагы аренда эмне машина саткандарды ошолду канча кыласың? Элдерге да кызык болот да, может бирдеке болуп чыгып калат да, нетип калат да. Мен мисалы рекламадан, YouTube'дан бир айына бир 3 реклама түшпөсө жок да негизичи. Аз эле болот экен да. Аз эле болот негизи. 3 же 4 реклама максимум. Анан кийин мисалы Баса сен айткандай жанагы эмең бар эмес беле? Унутуп калган турмун вообще, жанагы таксопарк бар эмес беле? Ошондо баса канча эме болду? Канча водитель болду? азыр где-то бир 170 170 Ошонун баары иштебейт да? Жок, баары иштебейт. 170. Стабильно канча иштеп атат негизи? Стабильно иштегени бир 60 иштейт, калганы кирип чыгып, бир иштейт, бир жок. Ушундай эле да. Сан болгону менен сапаты жок да пока. Сапаты жок экен да. Негизи доходуң получается за месяц канча болуп калат? Таксиденби? Айшып албайсыңбы? Баарын чогултканда. Жок, ачыгын айтканда, мисалы азыр парктан мен эч кандай акча көрө элекмин да. Негизи парктан көп турбайт, парк ачкандан кийин сразу акча түшөт депчи. Ал жарым жыл айланып отуруп, анан кийин ошондон жарым жылдан кийин анан бирдеке чыгат экен да, ага чейин. Мисалы розыгрыш кылып, архиверке кылып, ошол өзүн өзү эле жаап атат да пока. Бухгалтер бар, тияка, бияка маленький расходдор менен аяктан акча деле чыга элек да азыр. Чыкканы кайра эле өзүнө кирип кетип атат да. Ошондо такси боюнча ошону бизнес класста каласың да болду да. Мындан уже өтүп көрбөйсүң да. Көрөсүң, может эртең блокировка болуп кетсе кайра эле экономго отурасың да. Ошондой да барбы? Көптөр айтып атат, блокировка болуп кетсе бат эле депчи. Көрөбүз го, блокировка болуп кетсе экономго отурабыз. Кайра ачып, кайра бизнеске отурабыз. Секиребиз да ар жак бер жака. Макул, ишиңе келик. Ак жол. Рахмат. Давай.